Шадио Матазимованын жашы 18-де. Тиккенге кызыгып атайын курста окуган. Үйдө отуруп тигүү үчүн машинеси жок өзү кызыккан кесипти унута да баштаган. Бактыга жараша мындан 2 ай мурун өзү жашаган Тепе Коргон айылында ачылган жаңы жаштар борборуна тигүү курсун кайрадан үйрөнүп, акыркы үлгүдөгү ыңгайлуу тигүүчү машинелерде отуруп, өзү каалаган кийимдерди тигип баштады. Мен бул долбоорго 2 ай болду келгенимге. 2 айдан бери Бул борборго мен 2 айдан бери келем. Көп нерсени үйрөндүм. Ар бирибизге жакшы үйрөнүшүбүз үчүн машинелерди беришкен. Бул жерде көбүнчө кыздарбыз. Биздин мугалим устаттарыбыз да бизге жакшы үйрөтүшүүдө. Устазымыз машиналары ham rosa yaxshi tikyapti, bizga yoqdi. Тепе Коргон айыл өкмөтүнүн борборунда ачылган инновациялык жаштар борбору көпчүлүктү бириктирди. Борборду жаштардын сүйгөн жайына айлантуу үчүн мында көптөгөн ыктыярчылар акысыз кызмат кылууга даяр. Айыл өкмөт коңшу Өзбекстан менен чектеш аймакта жайгашып, райондун борборунан алыс болгондуктан жаштардын артта калбай ар тараптан өсүүсү бул борбордун жаштары менен жерлерде иш алып баруу аркылуу коомдогу социалдык чыңалууну азайтуу максатын көздөйт дейт. Биз Тепе Коргон айыл өкмөтү Өзбек Республикасынын 2 району менен Булак башы, Мархамат райондору менен чектешебиз. Жаштарыбыз баягы эрте турмушка чыгуунун алдын алуу, андан тышкары баягы сабатсыздыкты жою. Сабатсыздыкты жою дегенде вообще эле эмес. Кыз келиндерди, жаш өспүрүмдөрдү өз убагында тарбиялап калыш керек. Азыр эле айтылгандай жашоо смартфондун экранынан чоң дегендей демилге болуп атат. Азыр өзүңүздөргө белгилүү, баары эле смартфон, интернет пайдалуу жагда, пайдасыз жактарында үйрөнүшүп атат да. Ошон үчүн желательно ушул жаштарды бир менен камсыз кылыш үчүн, бош убактысын бекеринен өткөрбөш үчүн ушуну үйрөнгүлө деген ойдо ушул борбор түзүлдү. Долбоордун максаты жигердүү жаштарды жарандык коомду жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын социалдык чыр-чатактардын алдын алуу, укук тартибин сактоо жаатында колдоо, ошондой эле Кыргызстандын тандалып алынган 25 аймагында медиация көндүмдөрүнө окутуу болуп саналат. Негизинен башында ошо проекттин негизги максаты бул шайлоодон кийинки, шайлоого чейинки чыр-чатактарды, жергиликтүү чыр-чатактарды азайтуу максатында, тынчтык куруу жолдору менен. Башында проекттин башында ошо атайын муктаждыктарды изилдөө жүргүзүлгөн. Ошо Арабан айыл өкмөтүндө, Тепе Коргон айыл өкмөтүндө бул жаштар аралыгында конфликттер бар экен, жана зордук зомбулук маселелери да бар экен. Анан кийин ушу жаштардын миграция маселелери да аябай бийик турат экен, суроолор. Анан ошол эле учурда айыл өкмөт менен жарандык жергиликтүү коомдордун аралыгында баягы коммуникацияны, жанагындай өнөктөштүктү күчөтүү муктаждыгы бар экен да. Анан кийин ошол алкагында биз баягындай жарандык коом аркылуу гранттарды конкурс жарыялаганбыз. Анын аралыгында Жаш ниет деген биздин жаш коомубуз утуп алды. Борбордо химия, география бурчтары, биринчи медициналык жардам көрсөтүү жана компьютердик сабатсыздыкты жоюу, IT багытында курстар бар. Борборго келгендер аркылуу тынчтыкты көздөгөн жаштар кыймылдарын камтыган күчтүү жарандык коомду куруу жана чыр-чатактардын алдын алуу, болтурбоо боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарымдуу укуктарын натыйжалуу жүзөөгө ашырууну көздөшөт. Жаштардын жана айыл өкмөттүн достугун көргүбүз келип атат. Жаштар шайлоого ишениш керек. Эгерде биздин жаштар шайлоого барбаса, анда кимди шайлайбыз деген маселе болуп атат. Себеби биздин жаштар шайлоого өздөрү барбайт дагы, анан ошол биздин талапкерлерге да ишенбейт экен да. Анан суроо берип изилдөө жасасаң, эмнеге ишенбейсиң десе, алар биздин муктаждыгыбызды жойбойт экен, биздин маселебизди көтөрбөйт экен. Анда биз эмнеге шайлоого барабыз дейт экен да. Ошондуктан ушул борбордо чыккан биздин жаштарыбыз ушул көйгөйлөрдү чечсе, ушул борбордон кийин бир 10 жылдын, 20 жылдын ичинде айыл өкмөттө толтура жаштар иштеп, жаштардын көйгөйлөрүн көтөрсө, жана жергиликтүү калктын дагы маселелерин алдыга чыгарса да. Чыр-чатактардын алдын алуу максатында жигердүү жаштарды пикир алышууга тартуу кадамдары башталды. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.